Ач карышкыр. Чоң суунун боюн жеке ээлеп, ошол жерде оюна келген кылган, жолканды тытып, моокусу канган көк жал болуптур. Ошол суунун боюн ээлегенине 50 жыл болуптур. Бирок баарына тойбой, акыры ач карышкыр деген атка конуптур. Күндөрдүн биринде жортуп келатып, карышкыр канаты сынган карчыгага кезикти. Кубанычы койнуна батпай, «Өу, мен сени жеймин», дейт экен. Эмне үчүн, каке? «Курсагым ачка, таппадым сенден башка», деп карышкыр тилин салаңдатып, шилекейин агызат экен. Андай кылба, каке. Мени жегениң менен тойгондой болбойсуң. Карап көрсөң, ар кайган гана сөөгүм турат. Мындан ары барсаң, тетиги дөбөдө узундугу бир кулаш чучук жатат. Ошону жесең аябай тоёсуң, деп карчык айтат экен. «Анда макул», деп карышкыр желген бойдон дөбөгө чыгып барды. Айткандагыдай эле бир кулаш чучук жаткан экен. Аны көрүп, узун чучук, араң жеттим го чуркап учуп. Мен сени жеймин азыр. Эмне үчүн жейсиң? Курсагым ачка, буйрубаптыр сенден башка. деп карышкыр тилин салаңдатып, шилекейин агызды. Жок, каке. Мени жегениң менен тиштегендей да болбойсуң. Андан көрө тетиги кырды ашсаң, агулак жүрөт. Ошон жесең капштың чыкпайбы? Муну укканда карышкыр ичинен кымындай түшүп, желип жортуп кырды ашып, улакка кандай жеткенин өзү да билбей калды. Улак, мен сени жеймин. Эмне үчүн? Курсагым ачка, буйрубады сенден башка. Жок, каке. Мени жебе. Көрчү кандай арыкмын. Жей турган эт деле жок. Мени жегениң менен тойбойсуң да. Мына бул тоонун ары жагында чоң кара эчки бар. Ал мага караганда семиз. Ошону жесең жыргабайсыңбы? деп улак чепилдейт. Ач карышкыр макул болуп, куйругун көтөрүп алып, даң салган бойдон тоону ашып, чоң кара эчкиге барды. «Өу эчки, мен сени жеймин. Эмне үчүн? Курсагым ачка, буйрубады сенден башка». Мен бир жегенден чыкпайм. Эртең дагы тамак издебек белең. Андан көрө мына бул өзөнгө барсаң, чоң боз бээ баткакка тыгылып жатат. Аны 3-4 күн окат кылбайсыңбы? «Сеники рас», деп ач карышкыр өзөнгө келди. Боз бээни көргөндө көзү кызарып, шилекей агып, эми муну жеймин деп сүйүндү. «Өу боз бээ, мен сени жеймин. Эмне үчүн? Курсагым ачка, ылайыктуу жок башка». Андай эмесе жакшы болуптур. Оболу мени баткактан чыгарып, анан кийин жегин. Карышкыр макул болду да боз бээни араңдан зорго баткактан сүйрөп чыгып, «Эми жей берейинби?» деп тиштерин арсайтат экен. Эми жейсиң, бирок сен башында менин туягыма өзүңдүн ким экендигиңди жазып койсоң өтө жакшы болот эле, деп бээ туягын тосту. Туягына кат жазып жаткан кезинде боз бээ кош аяктап жыга тепти да өзү оюн салган бойдон жөнөп кетти. Ач карышкыр ордунан туруп, сендиректеп басып, арманын айтып баратты. «Карчыганы жебеген кайран башым, кулаш чучук жебеген курган башым, ак улакты жебеген аңкоо башым, кара эчкени жебеген каткан башым, былчыктан байтал суурган балбан башым, таманына кат жазган молдо башым, тар сетире тептирип өлүп кала жаздаган олдо башым ай». Ошондон кийин карышкырдын башындагы жарасы бат эле кабылдап, көп узабай өлүп калыптыр.